Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан Лондон BBC сапарына кош келиңиздер. Алдыдагы жарым саатта сиздер менен Акчолпон Койчиева. Дүйнө жүзү боюнча адамдын өмүрү барган сайын узарууда. Медицина өнүккөн сайын кишилер келечекте жүздөгөн жылдар оорубай жашоого жетиши мүмкүн дейт илимпоздор. Өмүр узарууда, бирок каарылыкты коштогон деменция сыяктуу акыл эсти кемиткен илдеттерден кантип сактанууга болот? Кыймылдуу болуу жана музыка угуу бул илдетти басаңдатат дейт доктурлар. Бир дагы адам карыгысы келбейт, каарылыкты эңсебейт. Бирок каарылыкка алдын ала камдануу керекпи? Же илим өнүккөн сайын анын жакшы жактары көбөйүп жатабы? Ишенсеңиздер, илимпоздор адамдын илдеттерине бөгөт коюп, кишини бир нече кылым жашагандай кылсак болот дейт. Бул тууралуу баяндамага өтүүдөн мурун кыргызстандык айрым карыялардын каарылыктын эмнесинен коркосуз деген суроого пикирлерин угуп көрөлү. Кээ бирлер улгайганда жалгыз калбайлы, ден соолук болсун деп тилесе, башкалар акыл эс кемибей, алжыбай карасак экен деп кабатыр. Эң негизгиси ден соолукта. Ден соолугуңуз чың болсо анан калганы менен акырын боло берет. Карыган сайын кор болбой, зар болбой, ошо алты саныбыз менен болсок дейбиз эми. Балдарга деле карыганда кор болуп калбай. Унутчактык жаман нерсе го дейм, ошо унутпай, акыл эсибиз менен болуш керек деп ойлойм эми. Мага деле адамдын өзүнөн эле болуш керек. Болор болбосун нерсеге нервтенбесе, ошо жакшы эле болуш керек. Жалгыздыктан баардык адам коркот. Өз баласыны карабай алып барып таштап койгондон коркот. Ошо өзү өлгөнчө өзүн өзү көтөрө албай, бирөөдүн колуна карап калгандан коркот. Эми Алла Таалам бизге ошо акылыбыз менен эле алсын, карылыкты акыл эсибиз менен эле берсин. Көпчүлүк учурда эле акыл эсти мындай жанагыдай унутчактык көп пайда болот экен карылардачы. Унутуп калып, кайра сурай берип. Карылыктын эми Кудайым бизге ден соолук эле берсе болот эле. Şu ден соолук болсо, башка эмеден эме боло албайт экен. Биринчи ден соолук экен, биринчи байлык ден соолук деген ушу ден соолуктук кыйын экен. Оорубай эле жүрсөк жакшы болот эле. Karılıktın eme minezden korkoyun. Karılık degen karılık. Bayağıda yaş gözündeki demez. Yumuşun bayağıda oylanmasında bolbayt eken. Anam bir oğanın özünün rahatı var eken. Yakşı da Kudaya şükür balasakın aslında. Karılıktın eme korkkon ele den sooluk eken balam. Kalgandan korkboysun. Pensiyonu işleyecek, jakşı pensiya alıp atabız buyruk anam. Karılıktın olsonsu korkunçtu. Den sooluk jatıp kalbasa eken. Kalganı korkmayım dele balam. Karılıktın men bu okustan bir katı oruğa çaldırıp oşolorunun arkası menen ayına oşolorunun ayına yanın geyip kalsa göz yumup ketkiçekti. Ben oşundan korkam. Ondan göre bunda sebebi menin yoldaşım yok. Yoldaşım bundan 10 yıldan aşık kaçıp oldu. Ana işe rak menen orup abdan köp kıynalıp kaçıp. Men ошондон улам карылыктын жана жаңге эйткен оорусунан коркуп калдым. Себеби мен жолдошумду өз колум менен узаттым. Ал кишинин канчалык кыйналганын көрдүм. Каарылыкта өзгөчө акыл эстин, эске тутумдун начарлап барып адамды алжытканы, же деменция, Альцгеймер илдетине туш болгону азыркы замандагы медицина алдындагы курч маселелердин бири. Бирок Кыргызстанда дали болсо бул тууралуу ачык сүйлөшүүдөн уялып, андай карыяларды жаап жашырышат. Ошол эле учурда далай эле билимдүү, илимдүү адамдарды каарылыкка алдырыптыр деп кейишет. Дарыгерлердин айтуусунда Кыргызстанда жыл өткөн сайын деменция жана Альцгеймер оорусу менен жабыркагандардын саны көбөйүп жатат. Кабарчыбыз Канат Жолочиев баяндайт. Кыргызстандын баш калаасы Бишкектен 60 чакырымдай алыстыктагы бул борбордо деменциядан жабыркап келген кишилер көп. Бул жашы 80ге таяган эне көп жылдан бери деменциядан жабыркайт. Акыры жакындары айыгып кетеби деген үмүт менен ушул борборго алып келишкен. Биз барганда аны сурап небереси келди. Биз мындай дартка кабылган кишилердин жакындары менен сүйлөшкөндө, алар интервью берүүдөн жана жүзүн көрсөткөндөн жаа бою качышты. Баарынын жообу бул элге уят эмеспи дешет. Ушундай абалда эрксизден Американын 40-президенти Рональд Рейгандын окуясы эске келет.
Ага 83 жаш курагында Альцгеймер илдетине кабылганын билдиришкенде, ал бул тууралуу бүтүн Америка элин кабардар кылып кат жазган экен. Эми мен мурдагы Рейган болбойм. Көбүңөрдү тааныбай калам деп жакындары, достору менен коштошкон. Темир айым атыккан Британиянын премьер-министри Маргарет Тэтчер өмүрүнүн соңку жылдарында деменциядан жабыркаган. Күйөөсү мурда эле каза тапканына карабай, аны тирүү деп эсептеген. Бирок кыргыз коомунда Альцгеймер, деменция сыяктуу илдетке кабылгандарды карлыктын бир белгиси катары эле түшүнүшөт. Ошондуктан баланчанын энеси же атасы алжып калыптыр дебесин деп, жаап жашырып элге көрсөтпөгөнгө аракет кылышат. Дарыгерлер такыр айласы кеткендер гана борборду издеп келишет деп айтып беришти. Карай албагандыктан бизге алып келип ташташат. Анан эми биздин милдетибиз буларды карап, дарылап, оорутпай багабыз. Биздин милдет ошол. 2017 жылдагы маалымат боюнча деменция жана Альцгеймерге кабылган 300гө жакын адам каттоого алынган. Өткөн жылы бул сандар кескин көбөйгөн экен. 519. Бир жылда 200 киши кошулган. Бүгүн дагы көрдүңүздөр, кечээ эле бизге бир апаны алып келди. Ал киши да ошо деменцияга туш болуп калган экен. Кечээ ошо туугандары келип бизге таштап кетти да. Себеп дегенде андай адам үйдө болгондо уже башка үй бүлө мүчөлөрүнө аябай эле мындай оор болуп калат да. Ал кишини карап багышты эле аябай оор болуп калат да. Себеп дегенде ар кандай нерселерди кылып жибериши мүмкүн да. Өзүнө кол салып жибериши мүмкүн, же бир жака кетип калышы мүмкүн, өзүн өзү билбей адашып кетиши мүмкүн. Эми ушундайларга туштуу болуп калат да. Дүйнө жүзүндө бул дарт чоң көйгөйгө айланды. Окумуштуулар илдетке алып келген түрдүү факторлорду аташат. Кыргызстандык дарыгерлер болсо илдетти көбүрөөк социалдык көйгөйлөргө байлашат. Адамдардын жашоо шарттары бөлөкчүрөөк болуп атат. Менин оюмча дагы диагностика дагы мурдакыга караганда күчтүүрөөк болду. Азыр диагноз ушул Альцгеймер аны коркпой мурда азыраак койчубуз, азыр көбүнө коркпой эле коюп атабыз да. Ушул баардык себептердин баардыгы бул чогулуп келип анан кийин ушундай өсүш пайда болуп атат го деп ойлойм да мен. Баардык эле адамдын организми бирдей эмес. Кээ бирөө көтөрө билет, кээ бирөө көтөрө албайт. Ошо көтөрө албагандардыкы ошо тезирээк пайда болушу мүмкүн да, ушундай слабоумие деп коебуз, эми акыл астык. Дарыгерлер деменция, Альцгеймер сыяктуу ооруларга чалдыкпаш үчүн жаш кезинен өзүн жакшы карап, дене тарбия менен машыгып, мээге ар кандай көнүгүүлөрдү жасап туруу керек дешет. Калкынын көбү элетте жашаган Кыргызстанда карыялардын көбү тынымсыз кыймылда болгон үчүн азырынча мындай илдеттер өтө кеңири жайыла элек деген да пикирлер бар. Кыргызстандагы таанымал коомдук ишмер Кемел Ашыралиев маселен дөөлөттүү карлык дегенге кишинин өзү дагы умтулуусу керек дейт. Ал кыш жилдесинде шыргалаң сууга түшүп, тынымсыз спорт менен алектенет. Мен давлением көтөрүлүп кетти, тизем ооруп калды, белим ооруп калды дегендердин баарын өзүбүз күнөөлүүбүз. Анткени ат минген кишинин эч качан бели оорубайт. Көбүрөөк жөө баскан кишинин такыр тизеси оорубайт. Тизе оорубагандын, мисалы шаарда туруп алып эле мынагы көбө таштагылардын тизесин айыктырса болот. Киргенде лифтке киребиз биз. Сен 5-чи этажда турсаң, 5-чи этажга лифт жок, ошол жанагы тиги этаж менен чыгыш керек. 9-чи этажда болсаң, 9-чи этажга чыгышың керек. Вот. Ошентип жанагы ооруларды өзүбүз алып алабыз да, анан бу муздак суу бекер дарыда айланайын. Муздак сууга түшсөң эч качан давлениең көтөрүлбөйт. Да, муздак сууга түшсөң эч качан семирбейсиң. Дайыма денең чың болот. Мен мына 40 жыл болду грипп деген эмне экенин билбейм. 40 жыл болду температура жанагы денең ысыйт эмеспи? Вот муну билбейм мен. Жөтөл дегенди билбеймин. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун болжолунда 2050-жылга карата деменция менен жабыркаган адамдардын саны дүйнөдө 152 миллионго көбөйүшү мүмкүн. Учурда жер планетасында 50 миллионго жакын киши деменция менен жабыркайт. Алардын 60% орточо өнүккөн жана жакыр өлкөлөрдө жашашат.
Демек Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр азыртан бул маселеге маани бериш керек болот. Учурда дүйнө боюнча орто эсеп менен 50 миллион киши деменция илдети менен жашоодо. Ар бир 3 секундда бир кишиге ушундай диагноз коюлат. Деменциянын эң кеңири таркаган формасы бул Альцгеймер илдети. Эгер калкы эң узак жашаган Жапонияны ала турган болсок, жыл сайын бул илдеттен жабыркаган миңдеген карыялар көчөгө чыгып адашып кетишет. Айрымдары ошол бойдон табылбай калат. Андыктан бул өлкөдө карыя адамдарга атайы штрих-код менен төш белгилер берилип, кокусалар адашып кетсе, ар бир адам аны мобилдик телефону менен текшерип, карыя катталган мекемеге билдире алат. Бул оорудан кантип сакташ керек мени? Учурда музыка деменцияны басаңдата алары далилденди. Кишилер кайра жанданып, өздөрүнө болгон ишеними артып, кадимкидей өзгөрүшөт. Кройдондо мээ үчүн ырдайбыз деген хор жума сайын чогулат. Бул жерге деменция диагнозу коюлган кишилер, аларды карагандар жана ыктыярчылар келишет. Деменция болгон адамдар башкалардан кем эмес экенин сезип, эл катары керек болсо жакшыраак да ырдай алышат. Атам кадимкидей кубанып калат. Карасаңыз, жылмайып отурат. Деменцияга туш болгон кишилерге музыканын жардам берери көптөн бери белгилүү. Бирок илдетке туш болгон кишилердин көбү мындай хорго кире албайт. Өмүр узактыгы боюнча эл аралык борбор Британ парламентине кайрылып, улгайган адамдарга музыка менен машыгуу үчүн улуттук деңгээлде шарт түзүгөн. Музыканын мээге болгон пайдасын көрүү үчүн сөзсүз эле аткаруунун кереги жок. Музыка угунун өзү эле мээге оң таасирин тийгизет. Адамдын 10-30 жашка чейин музыкалык эске тутуму күчтүү болот. Эгер улгайып калган тууганыңыз алжып, сөзгө келбей калган болсо, алар угуп жүргөн музыканы уктуруп, абалын кыйла жакшырта аласыз. Дот деменцияга кабылган. Анын күйөөсү Джордж бул хорого кадимкидей жардам берип жатканын айтты. Хордо ырдайлы деп шашып келебиз деди ал. Музыка деменцияга каршы турууга жардам берери далилденген. Эми музыка өндүрүшүн улгайган адамдарга атайы көңүл бурууга үндөп жатышат. Негизи дүйнө боюнча кишилердин өмүрү бара-бара узарып баратат. Ан сайын окумуштуулар келечекте адам канчалык узак жашашы мүмкүн деп кызыгууда. Алардын божомолу боюнча келечекте карлыкты басаңдаткан дарылар чыгып, адам баласы бир нече кылым жашап калышы мүмкүн. Мен иштерге аралашып жүргөндү жакшы көрөм. Карап тургум келбейт. Шайдоот, күлүү мүңкүрөбөгөн Лестер Дрей 101 жашка чыкты. Ал Аризонадагы Сан-Ситиде карыялар үйүнүн эң улуу тургуну. Отуруп алып жашоо мындай, жашоо тигиндей деп наалы берсең жашоо өтүп кетет. Тишиңизди көрсөтсөңүз, угуп жатасызбы? Оозуңузду ачыңыз. Өмүр узактыгын иликтөө программасынын алкагында Лестер медициналык текшерүүдөн байма-бай өтүп турат. Бул маселеге кимдир кызыкпайт? Калифорниянын Силикон өрөөнүндө Google, Facebook сыяктуу ири компаниялар карлыктын илдеттерин жок кылуу изилдөөлөрүнө $100 миллион каражатын салууда. Эмне себептен техникалык фирмалар адамдын ден соолугуна мынчалык кызыгып калды? Менимче Силикон өрөөнү кызыгып жатат. 14 жаштагы балдар үйүндө отуруп алып компьютерди программалаган сыяктуу эле бул кишилер ден соолук маселесине акылында, акчасында жумшап жатышат. Ушул эле себеп боюнча бул британдык окумуштууда Силикон өрөөнүнө келип жайгашкан. Обри де Грей өмүрдү узартуу боюнча дүйнөдөгү алдыңкы адистердин бири. Ал адамдар жүздөгөн жылдар бою оорубай жашай алат деп ишенет. Карлыкты көзөмөлгө алганды үйрөнсөк, адам чексиз жашай алат. Албетте адамдар өлө берет, анткени аларды унаалар сүзбөй калат, кырсыктар токтойт деп эч ким айта албайт. Бирок жалпысынан адамдар кыйла узак жашап калат. Астероид эле келип тийбесе.
Бул идеяга ишенгендер азырынча аз. Лабораторияда жөнөкөй курттардын өмүрүн кыйла узартуу мүмкүн болгон менен, организмдер татаалашкан сайын алардын өмүрүн да узартуу кыйыныраак. Лабораторияда жөнөкөй жандыктардын өмүрүн 100%, 200, 300, 500%га чейин узарта алабыз. Бул укмушта эле чоң айырма. Демек, жөнөкөй организмдердин карып калышын каалаганча басаңдата берсе болот. Бирок мисалы сүт эмүүчү жаныбарларга келсек, алардын өмүрүн 20-30%га узартуу мүмкүн болгон. Адамдын өмүрүн канчага узартуу мүмкүн экенин азырынча айта албайбыз. Бирок кыймылдап машыгып жүрүү ден соолукту көбүрөөк сактап калууга жардам берерин ишеничтүү айта алабыз. Азырынча машыгуунун таасирине тең келген дары чыга элек. Азырынча эң узак өмүр сүрүү болжолу 115 жаш чегине барып такалат окшойт. Андыктан өлбөстүккө умтулуу илимий фантастикадагы идеялардын бири болуп кала берет. Бирок берилген өмүрүбүздө ден соолугубуз чың болуп жашаган учурубузду узартуу реалдуулукка айланышы мүмкүн. Өзүңүзгө жаккан нерсени таап, дайым эл менен аралашып жүрүү жакшы карылыкты камсыздай турган айкын. Сан-Ситинин бийлеп жаткан бул тургундары 70-80 жаш турагында. Мен 78-демин. Жыргап жүрөм. Карылыкка моюн сунайын деген оюм жок. Мени кыймылдуу кылып, эс тутумумду сактап, мээмди иштетип турат. Биз чогулуп алып, кыймылдап, бийлеп көңүл ачабыз. Биз убакытты артка бура албайбыз. Бирок өмүрдүн соңуна чейин жылдарыбызды жандуураак кыла алабыз. Азырынча адам өмүрү кылымдарга чейин узара элек болсо дагы, америкалык окумуштуулар терең карлыкка чейин оорубай жашаганга мүмкүндүк берген дары чыгарууга киришти. Нью-Йорктогу коомдук китепкана шаардагы эң орчундуу имараттардын бири. Ал шаардагы эң улгайган киши иштегени менен дагы өзгөчө. Хилда Зафи 95 жашка чыкса да күч кубаттан тая элек. Анын мындай тың болушунун сыры эмнеде болду экен? Ата-энеңди туура тандашың керек. Мен муну генетикага байланыштырам. Атамда, апамда узак жашашкан. Саламатсыңбы, Ферс? Бул укмушта кооз бөлмөдө сени менен жолугуп жатканыма кубанычтамын. Музыкалык концерттен, театр, опера жана китеп окуу клубдарынан бошогон учурда Хилда бул тарыхый имаратты кыдыртып, анын тарыхын айтып берет. Мен эч кандай машыкпайм, бирок абдан көп басам. Бирөө менден кеңеш сураса, бир гана нерсени айтмакмын. Токтобой кыймылдай бер. Кишилердин өмүр узактыгын иликтеген Бронкс борборунда Хилданын ДНКсынын үлгүлөрүн тоңдуруп коюшкан. Илимий иликтөөлөр аныктагандай, ар бир 10.000 кишинин биринде гана карылыкты басаңдаткан гени бар. Бирок калган кишилерге жаңы чыгып жаткан дарылар жардам бериши мүмкүн. Метформин кант диабетине каршы колдонулуп келген эски арзан дары. Бирок бул дары карылыкты оздуктай аларын билүү үчүн кеңири сынак өткөрүлгөнү жатат. Мен сизге $60 690 таблетка бере алам. Окумуштуулар бул дары бир катар илдеттердин пайда болушуна өбөлгө түзгөн биологиялык процесстерди басаңдата алат деп ишенүүдө. Бизде метформин кардиологиялык ооруларды, диабетти басаңдатуу менен бирге рак илдетин дагы чектей алганы жөнүндө бир топ маалымат топтолгон. Ал ошондой эле карылыкта кишилердин алжып калышына алып келген Альцгеймер сыяктуу илдеттерге дагы бөгөт коюшу ыктымал. Карылыкты эч ким токтото албайт. Эртели кеч ал келет. Биз балалыктан чоң киши болууга өткөндө эле карый баштайбыз. Бара-бара ондогон жылдар өтүп, сөөктөрүбүз, этибиз, органдарыбыз эскирет. Бирок Сан-Францискодагы тайчи клубу көрсөтүп жаткандай, бул процессти басаңдатуу мүмкүн. Клуб булчуңдардын күчүн чыңоого жардам берип, улгайган кишилердин бири-бири менен баарлашуусуна шарт түзөт. Мен өзүмдү жаш сезем. Бул жерден көңүлүм аябай ачылат. Ааламдын балдар бакчасына келип калган сыяктуу. Менин апам 103кө чыккан. Мен анчалык узак жашагым келбейт. Бирок канча чыксам да ден соолугум бекем, күчтүү ойдон жүргүм келет. Мындайды баарыбыз эле кааласак керек. Келечекте караганда буту кол эч оорубаган. Куландан соо абалда болгонду элестетип көрсөңүз. Карасак да жашоонун сапаты жакшы ойдон калбайт беле.
Калифорниядагы бул фармацевтикалык компания карылыкта эң көп учураган илдеттердин бири остеоартрозду басаңдаткан дарыны иштеп чыкты. Эми ал сыноодон өткөрүлөт. Бул кемирчектин илдетке учурап калган бөлүгү. Ал бузула баштаганы көрүнүп турат. Клеткаларды тазалоо аркылуу таасир этет. Бир эле ийне сайып тизедеги ооруну токтотууга, оорулуу клеткаларды азайтып, керек болсо толук калыбына келтирүүгө болот деп үмүттөнүп жатабыз. Эгер бул ишке ашса, анда карганда Хилда сыяктуу тың жүргөндөр кыйла көбөйөт. Оорубай этпей 90дон ашканча өз алдынча кыймылдап жүрүүгө не жетсин? Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө карыя кишилер арасындагы жалгыздык маселеси өкмөттөрдү кабатыр кылган көйгөйгө айланууда. Британияда ал тургай карыялардын жалгыздык көйгөйү менен күрөшө турган атайын министрлик дагы түзүлгөн. Бул маселе Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр үчүн өн көрүнүштүү туюлат, бирок жалгыздык көйгөйү мурдатан карыяларга урматсый, камкордук көрүп келген коомдорго дагы жетип жатат. Кабарчыбыз Руфат Эргешев баяндайт. Жашы 90дон ашкан бишкектик Матриона көп жылдан бери жалгыз жашайт. Уул кызы чет өлкөгө чыгып кетип, ошол бойдон каралашпай кетиптир. При старости очень тяжело быть одной. Карганда жалгыз жашаган абдан кыйын жана жагымсыз. Ооруп калсаң же бир нерсе болсо жаныңда жакының турса жакшы да. Эгер телевизор өчүк болсо үйдүн дубалдары ар тараптан мени кысып жаткандай туюлат. Жымжырттык кыйнап салат. Ошого дайыма кино же концерт көрөм. Бир жолу түндө үйүмө ууру кирди. Менин жалгыз жашаганымды билсе керек. Абдан корктум ошондо. Өлтүрүп кетсе же майып кылып койсо эмне болот деп корктум. Ошентсе да мени бактылуу кылган нерселер бар. Мисалы кызым алыста жүрсө да мени унутпайт. Күйөө балам мени кайнене дебей апа деп чакырат. Он даже любит меня. Акыркы жылдары бул сыяктуу карыяларга Кызылай коомунун ыктыярчылары жардам бере баштаган. Эң негизгиси карыган учурда адам өзү жалгыз эмес экенин, коомго керек экенин билген маанилүү да. Анан мен ар дайым апага мен сизди жакшы көрөм, апа, сиз мага керексиз, мен сизди күтөм, мен сизди ойлойм деген ушундай жагымдуу жакшы сөздөрдү айтканда апа мени чыдамсыздык менен күтүп турат да. Ушул аркылуу апа менин өзүн мындай мен бирөөгө керекмин, мен коомго маанилүүмүн деп изолировать эткен жок мени эч ким деген ойдо жашаганга мындай умтулуу болот да. Улуттук статистика комитетинин эсептөөсү боюнча, жашы 65тен ашкан адамдардын саны Кыргызстанда 450 миңден тегерегинде. Бул өлкө калкынын 4,7%-ын түзөт. Бул улгайган адамдардын канчасы кароосуз калып, жалгыз жашап жатканы тууралуу так маалыматтар жок. Бириккен Улуттар уюмунун эсептөөсү боюнча, өлкө карылык босогосунда турат деген категорияга кирген. Жалгыздык алып келген оорулардан качуу үчүн бул карыялар болсо атайын топ түзүп алып, күн сайын чогулуп турушат. Алар гимнастика жасап, паркта машыгат. Өздөрүнүн чакан хор группасы менен ар кандай кечилерди ырдап дагы турушат. Мен үйдө отуруп берсең, телевизорду карап эле сериалды көрүп отура бересиң. Же аба жукпайсың, так бияка келип, заниматься этип, буту колубузду оорутпай ушинтип жанталашып келип атабыз баарыбыз. Я Гаврикова Галина Михайловна. Мне 81 год. Но я свой возраст даже не чувствую. Мне кажется, что мне... Мен 81 жаштамын. Карып калдым деп ойлобойм. Өзүмдү 60 жаштагы активдүү айылмын деп эсептейм. 2016 жылдан бери бийге барып фитнеске катышып жүрөм. Балдар менен неберелерим мени көрүп абдан сүйүнөт, үлгү алат. Бир сөз менен айтканда мен карып калып башкаларга жүк болгон жерим жок. Эч кимге көз каранды эмесмин. Бир жагы өзүн алаксытуу болсо, экинчи жагы мындай кыймылдар алардын ден соолугуна чоң пайдасын тийгизет, деди аларга жардам берип жаткан активист. Бирок бул маселеге туш туккан кишилердин баарына эле мындай мүмкүнчүлүк берилген эмес. Айрым карыялар жалгыздыктан качып, каарылар үйүндө баш калкалаган мисалдар арбын. Мен жалгыздыкты баягы үйдө отуруп, бир эле өзүңүн проблемаң менен эле отура бергенди баягы проблема чечилди деп эсептебей, ушул бияктагы карлар үйүнө келдим. Бул жерде
жаңы тааныштар, жаңы общение болуп, адамдын өзүнүн баягы күнүмдүк турмушунда какой-то бир отвлекающий бир моменттер болуп дегендей. Балдары менен жашап жүргөндө такыр сүйлөшпөй, чайын алдына коюп, алар менен ишида жоктой мамиле кылганы көп карыяларды жалгыздыкка түрткөн дейт Нил Абышка. Ошондон улам карыялар үйүнө келип, өзү курактуу кишилер менен сүйлөшүп, депрессия, стресстен чыккандар бар. Көпчүлүгүнүн балдары сырт жакка иштеп кетти. Себеби азыр биздин республикада деле мындай жумушчу орундар аз деп эсептесе болот. Антпесе бизде миллионго жакын биздин балдар, кыздар ушу чет өлкөдө иштеп жүрүшөт. Россия, Казакстан, Европада, Америкада иштеп жүрүшөт. Бирок бул маселе кыргыз коомчулугун көп деле түйшөлтпөйт. Анткени өлкө калкынын көбү илетте жашагандыктан ал жактагы абал такыр башка. Шаар жерлеринде гана ушундай көйгөй кездешет дейт карыялар менен иш алып барган психологдор. Ошондуктан соңку жылдары карылар үйүнө келгендер саны дагы өскөн. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздикиндей мекеме болгон демек буга муктаж адамдар бар да. Анан келгенде дагы кокуй мен чыкпай эле коеюн, мен телевизордон сүйлөбөй эле коеюн. Баягы неме карылар үйүнө түшүп калыптыр деген эл эмне дейт деген дагы эле бизде ушундай сезип бар да. Бирок хотя биякта келгендерде ушундай жабыркап келеби же өзүлөрү келеби, биз толук кандуу баягы балдары көрсөтпөгөн мамилени, балдары көрсөтпөгөн услугалардын бүт баарын көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ошол эле кинотеатрларга алып барабыз, сыртка алып чыгабыз, Буранага алып барып экскурсия кылып келдик, көлгө алып барабыз жылда. Ошонун бүт баарын баягы кем кылбаганга аракет кылабыз. Иликтөөлөр көрсөткөндөй, киши өзүн жалгыз сезе баштаган болсо, 1 жылдан кийин ал депрессиянын симптомдорун сезе баштайт. Айталы, жүрөк жана кан тамыр ооруларына кабылуу коркунучу көп болуп, жогорку кан басым жана жашоо узактыгынын кыскарышы сыяктуу илдеттер пайда болот дейт дарыгерлер. Акырындап бул маселе илгертен салт санааны бекем карманган кыргыз бүлөлөрүнө да жетит окшойт деген кооптонуулар бар. Берүүнү жыйынтыктар алдында Кыргызстандагы карыялардын жакшы карлыкты кандай элестетери тууралуу ойлоруна орун берсек. Ойлойм да бул бактылуу карлык деген это состояние души депчи. Мен, например, өзүмдү картаң деп эсептебейм. Ошол мен көңүлүм эле душам аябай жаш. Анан өзүм дайыма активно жүрөм. Өзүңдүн тарбиялаган балдарың, неберелериң жакшы адам болсо, өзүңүн тилеген тилегиңдей болсо, эл кызматын кылып турса, жаман жагы менен көрүнбөсө, жакшы жагы менен билинип турса, мына ошол аталарын, чоң атасынын дөөлөттүү карылыгы болуп эсептелет. Караганда биз өзүбүз жөнүндө ойлонбой, көбүнчө балдар, неберелер жөнүндө ойлоп калат экенбиз. Ошолор жакшы болсо, ошолор эл кызматына жарап турса, ошолор бир жаман сөз айттырбаса, мына ошол дөөлөттүү карлык болот экен. Ден соолуктан өткөн бакыт жок да, конечно, эми баягы бала бакыра, үй бүлө деген, тууган тушкан деген ал турган элечи, бирок сен үчүн именно бул ден соолук, ден соолук болуш үчүн кыймылдаш керек. Кыймылдоо бул жашоо дейт. Кыймыл жок болсо май басып кетет экен дагы, анан кийин баягы эле сериалдар, баягы эле баягысы баягы холодильник, телевизор, сериал и так далее. Андан көрө мынтип жүрсөң мындай өзүң дагы тың болот экенсиң. Анан кийин башкаларга дагы үлгү болот экенбиз да. Счастливая старость. Я считаю, что вот мы попали, например, в этот дом. Бактылуу каарылык деген эмне? Мисалы, биз азыр каарылар үйүндө жашап турабыз. 200дөй адамдын баарына жакшы тамак аш берилет. Жаткан жерибиз жылуу. Бизге жакшы мамиле кылышат. Мисалы, менин өзүмдүн жеке бөлмөм бар. Мамлекет бизге жардам берип жатпайбы? Ошол биз үчүн бактылуу каарылык. Эмесе бардык карыяларга ден соолук, дөөлөттүү карлык каалап, программаны жыйынтыктайбыз. Биздин интернет барагыбызды эске сала кетейин. Дарегибиз BBC Кыргыз Чекит.com сайтыбыздан бүгүнкү сапар берүүсүн жана башка видео материалдарды көрсөңүздөр болот. Бизди ошондой эле Facebook, YouTube каналында BBC Кыргыз деп табасыз. Биздин YouTube каналыбызда пикирлериңерди жазып койсоңуздар болот. Берүүнү алып барган Акчулпон Койчиева, BBC-нин эмики сапарына чейин саламатта болуңуздар.